Мелдеш спорт бул ар дайым чындыкты сүйгөн, акыйкаттыкты сүйгөн бул спорт. Ал эми биздин мамлекеттик кызматкерлердин арасында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери дагы ар дайым чындыкты жана акыйкаттуулукту сүйүп, ар дайым ушу элге кызматын ак көрсөткөн кызматкерлер деп билебиз. Ошондуктан урматтуу биздин кызматкерлер, сиздердин баардыгыңыздарды ушундай жакшы спорттук жетишкендиктер менен куттуктайбыз. Айрыкча жеңүүчүлөрдү, эми биздин арабызда жеңүүчүлөр мындай бир номинальный гана аныкталат да. А так баарыбыз жеңүүчүбүз. Баарыбыз ушу спортко ким катышкан болсо, спортту ким сүйгөн болсо, ден соолугун караган болсо, демек ал мамлекетке кызмат кылганы. Ден соолукта болбосоңор силер, ошол жакшынакай болуп чуркап, жакшынакай болуп өзүңөрдү карабай турган болсоңор, анда мамлекетке толук кандуу кызмат кыла албай каласыңар. Ошондуктан ден соолукту жакшылап карагыла. Ар дайым ден соолукта болгула. Бир эле ушул спартакиадага же мелдешке катышып койбостон күндө ден соолукту караш керек. Мына азыртадан баштап эми социалдык маселелерди чече баштадык. Түштүк региондо жаңы госпиталь курдук. Жалал Абадта. Ал жерде ошо түштүк региондогу Баткен, Ош, Жалал Абадта иштеген кызматкерлердин бардыгы келип ошол жерден мындай дарылансаңыздар болот. Ал жерге жакшынакай кылып туруп, баягы бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган медициналык оборудованиелер алып келип койдук. Эми азыр иштей баштаганда баягы специалисттер менен бир аз проблема болду, бирок аны да чечебиз жакын күндөрү. Жакын күндөрү аны да чечебиз. Мына Каныбек Моңолдорович анын үстүнөн иштеп атат. Кочман өлкө, ушуларды чечишип, Кудай буюрса жакында чечебиз. То есть ошол жерлерге бар дарылангылагын. Эгер капсытан ооруп калсаңар, ооруп атам деп эле унчукпай жүрө бербестен. Ал эми мына биздин мамлекетибиздин борборунда болсо, Бишкекте азыр чоң 14 этаждуу зданияны алдык. Ремонт бүткөн, баары бүттү. Кудай буюрса ушу бир 3-4 айдын ичинде аны госпиталь кылып, аны кайрадан аборт этип чыгабыз. Ал жерге эң керектүү, бүгүнкү күндө керектүү жанагы медициналык жабдууларды алып келебиз. Жанагы медицинанын күчүнү азыр чоңойтобуз. Комитеттин ичинде. Ошол жерде баардыгыңар дарыланганга мүмкүнчүлүк аласыңар. Мына ошол жерде бул биздин Кыргызстандагы биринчи ушундай чоң госпиталь болот. Вообще больницалардын арасынан эң чоңу ушундай болот. Себеби дегенде 14 этаждуу больница биздин Кыргызстанда али жок. Албетте бул спартакиада жылына өтүп келатат. Акыркы 3 жыл өзгөчө жакшы маанайда өтүп атат. Себеп дегенде мынакей илгери спутник деген, быйыл болсо уже Айкөл деген спутник пансионат болуп калды. Биринчиден келгенде көз ачылып жакшы маанайга бурат экен да. Экинчиден ошо организацияны уюштуруп аткан комитетке мен чоң рахмат айтат элем. Өзгөчө төрага Камчыбек Кыдыршаевга жана анын замдарына, анан ошо уюштуруучу комитеттерге абдан чоң ыраазычылыкты билдирем. Кыздардын катышына дагы жакшы жөрөлгү болуптур. Себеп дегенде кыздар да келип катышса мындай өзгөчө жакшы мындай сыноо болду да. Анан ар бир сотрудницалардын да көңүлдөрү маанайы да ачык жүргөнүн абдан мындай байкадым.